Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин, амма бa'д. Өткөнкү сабакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн исламдагы орду, жана анын зарылдыгы, жана анын маанилүүлүгү. Ошол сабакты улантмакчыбыз. Жана ошондой эле кайсы бир инсан же болбосо кайсы бир адамдар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнө каршы чыккан болсо, же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сүннөтүнө каршы амал кылган болсо, Аллах Таала өзү Куранда убада кылган андай инсандарды тозокко салып кыяматта азаптарына. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва ма атакумур русулу фахудуху ва ма нахакум анху фантаху" дейт. Силерге элчи эмне берген болсо, Мухаммад пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эмне берген болсо, ошону алгыла. Жана ал эмнеден тыйган болсо, ошол нерседен тыйылгыла дейт. Ваттакуллах, Аллахтан коркула дейт. Инналлаха шадидул иқаб дейт. Чындыгында Аллахтын азабы аябай катуу дейт. Фадалла аля анна ман халафа суннатур расул саллаллаху алейхи ва саллам фима амара бихи ау нахи анху аннаху ма'рад лиқабиллахи азза ва жал. Ушул аят далил болот. Кайсы бир инсан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын буйругун аткарбаган болсо, же болбосо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам тыйган нерседен тыйылбаган болсо, ушундай инсанды Аллах Таала өзү убада берип атат. Эмне деп? Кыяматта андай инсанды азапка саларына. Шадидул иқаб дейт. Аллах Тааланын азабы катуу дейт. Аллах Таала башка аятта мындай дейт: "Фа иллам ястажибу лака фa'lam" дейт. "Аннама яттаби'уна ахваахум" дейт. Сен билгиниң дейт. Эгерде адамдар дейт, инсандар сени ээрчибесе дейт, сенин сүннөтүң менен, сенин жолуң менен жашабаса дейт, анда эмне дейт? "Аннама яттаби'уна ахваахум" дейт. Алар өздөрүнүн нафси каалоолорун гана ээрчип калышкан болот дейт. Кимде ким пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн ээрчибесе, же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан нерсени кылбаса, же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам тыйган нерседен тыйылбаса, алар эмне болот экен? Яттабиуна ахваахум. Алар өздөрүнүн нафси каалоолорун ээрчип калышат экен. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир ибадатка буйруду, ибадат кылып жүргөн болсун, эгерде пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллам сүннөтүн ээрчибесе, динде бир жаңылыктарды чыгарып ойлоп табып, же болбосо диндеги жаңылыктарды ээрчип жүргөн болсо, ошондой инсандар эмне болуп калат экен? Өздөрүнүн нафси каалоолорун ээрчип калат экен. Аллах Таала айтып атат муну. Ва кала алейхи салату вассалам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты дейт: "Куллукум ядхулуна жанна илля ман аба" дейт. Силердин баардыгыңар бейишке киресиңер дейт. Пайгамбарыбыз айтып атат: "Силердин баардыгыңар бейишке киресиңер" дейт. Кимдерден башка дейт? "Илля ман аба" дейт. Мындайча айтканда, баш тарткандардын башкалардын баардыгы бейишке киресиңер дейт. Анан сахабалар таң калып сурашты. Факалу я Расулуллах, ман я аба дейт. Аллахтын, алар таң калып сурашат: "Ким сенден баш тартат?" дейт. Сенин жолуңан, мындайча айтканда, сен Аллахтын элчисиң. Сенден ким баш тартат деп таң калып сурап атышат алар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Мен атаани дахалал жанна" дейт. Ким мага баш ийип, ким мага моюн сунуп, мен сүннөтүм менен жашаса, ал бейишке кирди дейт. "Ва мен асаани факат аба" дейт. Ким мага күнөөкөр болсо дейт, ал ошол менден баш тарткан болот дейт. Мынакей пайгамбарыбыздын сүннөтүнөн каршы чыккан болсо, пайгамбарыбыздын сүннөтү менен жашабаган болсо, пайгамбар буйруган нерсени кылбаган болсо, же болбосо пайгамбар тыйган нерседен тыйылбаган болсо, булар эмне экен? Тозокко кирүүчүлөр экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат ушул хадисти. Бул хадис имам Бухари рахимахулла риваят кылган өзүнүн сахихинде. Кала субханаху ва таала. Аллах Таала Куранда дагы айтат: "Кимде ким Аллахтын элчисин пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга сүннөтүнө каршы чыгып, же болбосо анын сүннөтү менен жашабаса, алар корксун дейт. Өздөрүнө жашоосуна фитна, бул дүйнөдө фитна, же болбосо кыяматта аларга оор азап келүүдөн корксун дейт. Аллах Таала айтат Куранда: "Фалияхзариллазина юхалифуна ан амрихи ан тусибахум фитна ау юсибахум азабун алим" дейт. Пайгамбардын буйругуна дейт. Аллах Таала айтып атат. Бул сүрө Нур сүрөсүнүн 63-аятында. Пайгамбардын буйругуна каршы амал кылгандар дейт. Пайгамбардын буйругуна каршы амал кылгандар. Булар кимдер тууралуу айтат? Ахлул бида тууралуу айтат. Пайгамбардын буйругуна каршы амал кылгандар дейт. Өздөрүнө фитна же жан ооруткан азап келип калуусунан абайлашсын дейт. Мынакей. Аллах Таала бул эскертип атат. Кимде ким пайгамбардын буйругуна каршы амал кылышса дейт. Пайгамбар мондай ибадат кылгыла дедиби? Ушундай кылбаса дейт. Тескери ошол амалдын тескерисин кыла турган болсо дейт, алар дейт фитна өздөрүнө фитна келүүсүнөн жана аларга жан оорута турган азап келүүсүнөн корксун дейт. Имам Ахмед мындай айтканда, өзүнүн кыссасы, окуясы мындай. Мен дейт Куранды дейт башынан аягына чейин окуп изилдеп чыктым дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды ээрчүү тууралуу, пайгамбарга баш ийүү тууралуу, же болбосо пайгамбардын сүннөтү менен жашаш керек деген тууралуу, пайгамбарга моюн сунуп баш ийип жашаш керек тууралуу аяттарды издедим дейт. Анан таптым дейт. Фи салата ва саласина мавдуан дейт. 33 жерден таптым дейт. Аллах Таала 33 жерде Куранда айтты дейт. Пайгамбарга моюн сунуп, пайгамбарга баш ийип жашагыла деп айткан аяттарды дейт. Тумма жаала ятлу хадил ая. Андан соң дейт, могул аятты окуду дейт Имам Ахмад. Фалияхдариллазина юхалифуна ан амрихи ан тусибахум фитна ау юсибахум азабун алим дейт. Пайгамбардын буйругуна каршы амал кылгандарды дейт. Өздөрүнө фитна
же болбосо дейт жан ооруткан азап келип калуусунан абайлашсын деп ушул аятты окуду дагы. Ва жаала юкрруха, ушул аятты кайда окуду дейт имам Ахмад рахимахулла. Ва якулу ма'ал фитна, андан кийин жанында турган адамдар сурашты дейт. Ма'ал фитна, ал фитна деген эмне? Ушул аятта фитна деген келбеди? Фитна деген эмне деген? Ширк деп жооп берди. Фитна деген бул ширк дейт. Эгерде инсан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салlam сүннөтүнө каршы чыга турган болсо, пайгамбарыбыздын буйруктарын аткарбаган, баш ийбей аткарбай турган болсо, же болбосо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салlam тыйган нерселерден тыйылбай турган болсо, ал инсан эмне болот экен? Ширкке кабылат экен. Куфрга. Имам ад-Дахак рахимахулла айткан, имам Ахмад ширк деп атабы, имам ад-Дахак рахимахулла айткан, бул куфр деген. Ал куфрга түшөт деген. Ошол күнөөкөр күнөө кылып барып туруп, ал куфрга же болбосо ширкке түшүп калат деген. Ошондуктан биз абайлаш керек. Пайгамбарыбыздын сүннөтүнөн оолак болуп, же болбосо пайгамбарыбыздын сүннөтүнө башка жол тандап алуудан. Андан кийин Шейх хафизахулла айтат: "Ва хада ваидун шадидун лиман халафа амру ар-расул саллаллаху алейхи ва салlam би ахади амрейни." Бул нерсе дейт аябай ваид, аябай коркутуу, аябай мындай оор коркута турган нерсе дейт. Кимден ким пайгамбарыбыздын сүннөтүнө каршы чыган болсо эки нерсе менен дейт. Ал амрул аввал дейт, биринчи нерсе ан тусибаху фитна фи qalbihi дейт. Шейх Фаузан хафизахулла айтат: "Ан тусибаху фитна фи qalbihi" дейт. Ошол фитна дейт жүрөгүндө болуп калат дейт. Алганда дейт фазайун анил хак. Мындайча айтканда, туура жолдон адашуу, башка жол тандап калат дейт жүрөгү менен. Ошол адашууну жактырып, ошол жолду ээрчип калат дейт. Адашууну ээрчип калат дейт. Ва якфуру ба'дал иман дейт. Андан кийин өзү иманда болуп туруп, андан кийин куфрга түшүп калат дейт. Ва яфсуду qalbuhu bizaygi ва dalal fala yahdad lil haqq ba'da zalik дейт. Ва лa'уду билlah. Анан не дейт? Анан жүрөгү бузулуп дейт. Ошондон кийин качан пайгамбардын буйругуна каршы чыккандан кийин, пайгамбардын тыйган нерселеринен тыйылбаса дейт инсан, андан жүрөгүнүн баары бузулуп дейт. Ва dalal, андан кийин адашууга душар болот дейт. Адашууга түшөт дейт, адашкан жолго түшөт дейт. Анан фала яхдади лил хакки ба'да зalik. Андан кийин эч убакта туура жолго түшпөйт дейт. Ошол адашкан жолдо өмүр бою өтөт дейт. Лианнаху халафа амру расул саллаллаху алейхи ва салlam хадиhi уқуба ашадда мин аллати ба'даха. Бул дейт, ушул жаза дейт. Эмнеге дегенде ал дейт пайгамбардын буйругуна каршы чыкты дейт. Пайгамбардын буйругуна каршы, пайгамбардын сүннөтүнө каршы чыкты дейт. Андан кийин ва хадиhi уқуба, бул жаза дейт. Бул жаза, Аллахтан болгон жаза. Ашадду мин аллати ба'даха. Экинчи келе турган нерседен дагы бул аябай оор жаза дейт, Аллахтан болгон инсанга. Вал амру сани, экинчи нерсе дейт, фи qawlihi ta'ala ау адабун алим дебеди. Оор азап дебеди. Вал адаб имма якуну фи дуnya bil qatl дейт. Адап дейт, эки нерседе болот дейт. Бул дүйнөдө же болсо акыретте дейт. Бул дүйнөдө кандай болот? Bil qatl дейт. Ал өлөт дейт. Мындайча айтканда туура жолдон адашып, куфрга түшүп, ширкке түшүп өлөт дейт. Вал амрат, же болбосо кандайдыр бир ооруларга душар болот. Вал халак, же болбосо бир мындайча айтканда ал жашоосунда бир кыйынчылыктар болот дейт. Аллади яхуллу бил куфар алладина юхалиф амру закузам. Анан экинчи нерсе вал адабу thani yakunu fil akhirah. Экинчи азап бул кыяматта болот дейт. Аллах Таала ошондой инсанды кыяматта жазалайт дейт. لا مناذ لمن خالف أمر رسول صلى الله عليه وسلم متعمدا من العقوبتين дейт. Кимде ким пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүнө атайын каршы чыкса дейт, атайын каршы чыга турган болсо дейт, андайларга эч убакта Аллахтын эки азапты айтып өтпөдү, бул дүйнөдө жана кыяматта. Ушул эки азаптан тең качып кутула албайт дейт. Сөзсүз ушул азаптарга дуушар болот дейт. Уқубату фил қалб, жүрөгүндө бир азап болот дейт. Ва ла'уду билlah, Аллах Таала сактасын андан. Ва уқубати фил бадан ау фил мал ау имма бил маут вал халак ау би талифил амуал ва анфус. Же болбосо ошол жүрөгүндө оору пайда болот, баягы акыйкатка каршы чыга турган, акыйкатты кабыл кылбай турган жүрөктөр байып, жүрөк ошондой болуп калат дейт. Экинчиси ошол денесинде же болбосо мал мүлкүндө бир зыяндарга учурайт дейт. Аллах Таала башка аятта айтат: "Якулуллаху таала وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره" дейт. Аллах менен элчиси дейт. Аллах Таала Куранда айтат: Аллах менен анын элчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир иште бир өкүм чыгарса дейт, бир амалда өкүм чыгарса дейт, момун эркектин жана момун аялдын ал амалда ыктыяры болбойт дейт. Ушул амалды кылайынбы же кылбайынбы деген ыктыяры болбойт дейт. Ва ман яхсиллаха ва расулаху фақад далла далалан мубида дейт. Кимде ким Аллахка жана анын элчисине күнөөкөр болсо дейт, фақад далла далалан мубина дейт. Ал анык адашуу менен адашкан болуптур дейт. Не дейт? Эгерде Аллах же болбосо анын элчиси пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям биздин жолбашчы, сүйүктүү жолбашчыбыз Аллах менен анын элчиси бир иште бир өкүм чыгарса дейт, бир иш мондай могул амал ушундай кылгыла, же болбосо ушул амал ушундай дедиби, ошол ишти кыламбы же кылбайынбы деп деген дейт, адамда момун менен момун аялда ыктыяр болбойт дейт. Ал сөзсүз кылыш керек. Ва хада баяну мин Аллахи субханаху ва таала ли халил муъмин фа хува иза алима хукмуллаху ва хукму расулуху саллаллаху алейхи ва лейса лаху хияр фил амр аллади юфид ал вujub
في أن يعمل به أو يقبله راضيا mutmainnan munsharihan sadruhu farhan bihi deydi. Момун адамдын акыбалын баяндап жатат дейт. Азыркы аятта Шейх Хафизахулла айтат. Эгерде Аллах Таала бир өкүмдө өкүм чыгарса, же болбосо анын элчиси өкүм чыгарса дейт, момун адамда эч кандай ыктыяр болбойт дейт. Аны сөпсүз кылыш керек дейт. Бул амал важиппи же сүннөтпү деп суроо бербеш керек дейт. Кылындыбы болду, кылыш керек дейт. Ошол амалды тескерисинче жүрөгү менен кабылдаш керек дейт. Ошол амалга ыраазы болуш керек дейт. Сүйүнүш керек дейт. Сүйүнүп кабылдаш керек дейт. Fa in lam ya'mal bidalik wa za'ama annahu bi khiyar faqad dalla dalalan mubina дейт. Эгерде ал амалды ошол амалды аткарбаса дейт. Бидалика ва зa'ama annahu bi khiyar, бул нерседе менин ыктыярым бар десе, менин тандоом бар, ыктыярым бар, кылбай деле койсом болот, кылып деле койсом болот десе, faqad dalla dalalan mubina дейт. Анда ал ачык адашуу менен адашкан болот дейт. Бул жерде ушул аятта далала мубина деген ачык адашуу деген, бул деген түшүнүктүү адашуу да. Мында адам адашып баратканы түшүнүктүү эле болуп калат ошол нерседе. Wa mimma yubayyin uqubatu man khalafa amrullahu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam hadith ar-rajul alladhi kana ya'kulu bi yadihi yusra wa amarahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Bir hadis бар, пайгамбарыбыз sallallahu alayhi wa sallam сахих hadis бар. Ошол hadis пайгамбардын жана Аллахтын жана пайгамбардын буйругуна каршы амал кылган адамдын жазасы бул дүйнөдө эле баяндалган да. Ошол амалда, ошол хадистечи. Бир адам тамак жеп атканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен чогуу отуруп тамак жеп атканда ошол адам сол колу менен жейт. Сол колу менен жегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кулу би яминик дейт. Оң кол менен же дейт. Тигил инсан ошол жерден текеберлик максатта, текеберлиги менен оң кол менен жей албайм дейт. Бирок ал жей алат эле, оң кол менен жей албайм дейт. Ошол жерден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ла истата'та дейт. Мында жей албай кал дейт да. Мындай Аллахка дуа кылып коет да. Ошондон кийин Аллах Таала ошол инсандын колун өйдө такыр көтөртүрбөй коет. Ушул бойдон калып калат. Өйдө эки колун тең көтөртүрбөй коет. Мына ошол инсандын жазасы бул дүйнөдө эле берилген. Бул хадис раваху Муслим фи сахихи. Имам Муслим риваят кылган бул хадисти. Аллах Таала дароо жазалады. Пайгамбардын буйругуна каршы чыкты, дароо жазалады бул дүйнөдө эле. Ал эми башка хадис келет. Бул хадис имам Муслим дагы риваят кылат бул хадисти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын буйругун дароо аткарган инсан тууралуу. Ага кандай аткарыш керек экени бул хадисте сүрөттөп берилет да. Кайда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ва акада хада al-hadis ar-rajul alladhi ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi yadihi khatima min adh-dhahab. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир кишини көрөт. Анын колунда алтындан болгон шакек болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат ошол турган жерлерге: "А'маду ahadukum ila jamratin min an-nari fayada'uha fi yadihi" дейт. Кичине узунураак хадис, бирок кыскача сөзүн алып келген бул жергечи. "А'маду ahadukum ila jamratin min narin fayada'uha fi yadihi" дейт. Силер дейт, атайын бир колуңарга чоктон болгон нерсени чокту кое аласыңар, фиядихи коесуңарбы дейт. Сумма ахадаху, андан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сумма ахадаху ва тараху фил ард. Андан ошол кишинин шайкегин алды дагы жерге ыргытты. Ошол кишинин колунда шайкегин алды да жерге ыргытты. Фаламма қама ан-набий саллаллаху алейхи ва саллям мин маджлиси вал хатим матрухун фил ард ва сахибу хадир фил qala al-hadirun. Качан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жана отуруштан тургандан кийин ал кишинин жана шайкеги жерде жатты дейт. Анан ошол жерде чогуу катышып аткан эмелер, маджлисте отурушта отурган кишилер айтты: "Qala hadirun, худ хатиму интафи би." Эмеңди баягы шакегиңди ал, мүмкүн сен ошол нерседен бир пайда көрөсүң. Анткени алтынды эркек кишиге арам кылынган бул дүйнөдө. Андан кийин бирок аны сатып окат кылса боло берет. Ошондой бир пайда менен пайда көрөсүң десе, тиги сахабам не деди? Фaqala hada ar-rajul mu'min, бул имандуу инсан момун айтты дейт. Валлахи ла ахудуха ва qad taraha Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Валлахи дейт, Аллахтын аты менен касам ичем дейт. Эч убакта албаймын дейт, эгер Аллахтын элчиси ыргыткан болсо дейт. Эгер Аллахтын элчиси ыргыткан болсо, кайда эч убакта албаймын дейт. Ал нерседен пайда көрбөймүн дейт, дүйнө үчүн дагы дейт. Фандуру фарqu bayna rajulayn fil imtithal. Карагыла дейт. Эки адамдын пайгамбарга болгон моюн сунуусун дейт. Фалаввал якула асати такаббуран. Биринчиси текеберлик менен мен эчне кыла албайм деди жана тамак жеп атканда. Ва ла'уду билла ва хада qala wallahu la akhudhu hada al-khatim wa qad tarahu Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям fa hada al-iman wa hada al-imtithal al-azim дейт. Экинчиси айтты дейт. Эч убакта албаймын эгерде Аллах Тааланын элчиси ыргыткан болсо дейт. Ал нерсени эч убакта албаймын, Аллах Тааланын элчиси ыргыткан. Ушул нерсе ыйман дейт. Аллахтын элчисине болгон ыйман дейт. Wa hada al-imtithal al-azim. Бул эң чоң баш ийүү Аллахтын элчисине дейт. Эң улуу баш ийүү дейт мындай айткан. Башка мисал, сахаба ва ala al-imtithal as-sahaba li sunnati Расулиллахи саллаллаху алейхи faqad kana al-muslimun fi awwal al-hijra yusalluna ila bayt al-maqdis bi amri Allahi subhanahu wa ta'ala thumma inna Allaha jalla wa ala amarahum bit-tawajjuh ila al-Ka'ba al-musharrafa. Качан мусулмандар Мединага эме кылышканда, баягы Меккеден хижра кылганда, көчүп барышканда, мусулмандар ошол учурда
Бейтул Мақдис, азыркы могул акса бар го, ошак тарапты карап, жүздөнүп баягы намаздарын окушчу. Азыркы Кабага карап окуш элек болчу. Ошонтип окушканда Аллах Таала айтат: "Фавалли вajha шатрал масжидил харам" дейт. Жүзүңөрдү баягы мушаррафа, шарапаттуу масжидил харамга бургула дегенде, "Фахаввалат кибла мин бейтил Мақдис иля Кабатил мушаррафа". Ошондо кыбла ушул аяттын түшүшү менен, Бакара сүрөсүнүн 144-аяты. Ушул аяттын түшүшү менен мусулмандардын кыбласы Бейтул Мақдистен эмеге өзгөргөн. Азыркы Меккедеги Харам мечитине өзгөргөн. Ошондо иттажахал муслимуна илал Каба би амриллахи субханаху ва таала. Аллах Тааланын буйругу менен мусулмандардын бардыгы эмне болду? Кыбласын өзгөрттү. Аллах Таала айтат: "Кулиллахил машриқи вал магриб". Батыш менен чыгыштагы Аллахка таандык. Яхди ман яша иля сиратин мустaqim. Аллах Таала кимди кааласа өзүнүн жолуна баштайт дейт. Фала я'турада ала Аллахи subhanahu wa ta'ala thumma nazala al-amr min as-sama bit-tahwil al-qibla ila Ka'ba musharrafa. Андан кийин жанакы аяттын түшүшү менен кыбла өзгөрдү дейт. Wa kana an-nasu min as-sahaba yusalluna al-'asr ila Bayt al-Maqdis. Ушул аят түшкөндө, жанакы аят түшпөдү? Жүзүңөрдү фавалли вajha шатрал масжидил харам, жүзүңөрдү шатрал баягы шарапаттуу, урматтуу болгон масжидил харамга бургула деген аят түшкөндө, адамдар ошол учурда асыр намазын окуп ачкан, Бейтул Мақдисти карап. Ошондо ли аннахум ма алиму бит-tahwil al-qibla. Ошондо окуп ачканда алар сахабалар билишкен эмес, кээ бир сахабалар билишкен эмес, кыбла өзгөргөнүн. Билишкен эместен фажаахум раджул мин as-sahaba wa hum fi as-sala wa qalu lahum innahum hawwalat al-qibla ila al-Ka'ba. Анан не деди? Бир сахаба келди дагы, тигилер намаз окуп атканда, эме өзгөрдү дейт. Кыбла өзгөрдү дейт. Бейтул Мақдистин кыбланы, харамды көздөй кыбла өзгөрдү дегенде, алар эмне дешти? Илал Каба фама кана минхум илля ан истадару ва хум фи ссала мин ал-Бейтил Мақдис ила ал-Каба имтисан ли амриллахи субханаху ва дуна i'тирад ва дуна суал. Ошол дароо намазда турган жерден, намаз окуп чыкканда, дароо жүздөрүн Бейтул Мақдистин дароо эмеге бурушкан. Кабаны көздөй. Намазда турганда бир сахаба келип айтты дагы, дароо сразу бурушту жүздөрүн эмени көздөй. Харамды көздөй. Илал Каба имтисан ли амриллахи. Бул нерсе Аллахка баш ийүү, Аллахтын элчисине баш ийүү, дуна i'тирад, эч кандай бир экиленүү жок. Жөн эле суроо да беришкен жок. Эмнеге өзгөрдү? Эмнеге өзгөрттү? Антип да сурай башканда дароо жүздөрүн эмеге бурушту? Азыркы кыблага, Меккени көзөн. Ва хада хува al-iman wal mu'min yamtathil ma dama thabata anna Allahu amara bi hada aw anna Rasul sallallahu alayhi wa sallam amara bi hada wa hada huwa al-wajib al-imtithal duna i'tirad. Ушул нерсе ыйман дейт. Аллахтан келген буйрукка дароо баш ийүү, анын элчисинен келген буйрукка дароо баш ийүү, ушул нерсе ыйман дейт. Эч кандай бир суроо берүү болбойт дейт. Дуна i'tirad. Эч кандай экиленүү, эмнеге берди, эмнеге өзгөрдү, жеге эмне, бул буйрук неге мындай экен деген эме жок дейт. Ва аммалладина фи кулубихим марат, ал эми дейт жана жүрөктөрүндө бир оору бар, шубха бар, адашуудагы бир шубхалары бар. Ау фи кулубихим нифак, же болбосо жүрөктөрүндө бир нифак, эки жүздүүлүктөр бар. Аллаху жалла ва аля закара халахум фaqal. Алар туулары Аллах Таала Куранда мындай баяны: "Саяқулу суфаха минан нас ма валлахум ан qiblатихим аллати кану алейха". Баягы акылсыз инсандар айтты дейт. Адамдардын арасында ошол доордочу, ошол кыбла өзгөргөндө, ошондо кээ бир инсандар болгон. Баягы акылсыз суфаха дейт. Аллах Таала сүрөттөп атат. Алар келесоолор дейт. Суфаха деген сөз бул акылсыз келесоо инсанды айтат, жинди инсанды айтат. Суфаха, алар айтышты, адамдардын арасынан акылсыз келесоо инсандар айтышты дейт. Ма валлахум ан qiblатихим аллати кану алейха. Мурунку кыбласын, жүз бурган кыблаларын эмнеге булар бияка өзгөртүп коюшту деп айтышты дейт. Көрүңөрбү? Алар эмне деп атат? Ушуну суроо бергендерди. Акылсыз деп сүрөттөп атат Аллах Таала. Фала юбадируна иля имтисал бал юкассирuna суал ва i'tirad. Алар дейт, дароо Аллахка жана элчисине моюнсунбай дейт, суроолорду берип жатышты дейт. Эмнеге бул нерсени мындай өзгөртүп койду? Эмнеге өзгөрттү деп суроо беришти дейт. Ва хада бa'du namazil min ma kanat sunnat nabawiyya fi sudurul muslimin wa amalihim biha wa i'tina'ihim biha. Ушул нерсе кээ бир пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүнүн, исламдагы орду жана сахабалар ошол нерсеге сүннөт менен кандай жашаганы, дароо баш ийген деректеринин кээ бир сүрөттөрү дейт. Жана ошондой эле алар пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буйругуна тыюу салганда дайыма канааттанышар эле дейт сахабалар. Дароо баш ийип, дароо ээрчишет эле дейт. Бир амалды пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаңы амалды көргөн болсо, алар дароо ошол амалды кылганга шашылышат эле дейт. Ошол амалды кылып калганга. Эмнеге дегенде ли аннаха хия асл тани мин усулул адилла фил ислам. Эмнеге дегенде сүннөт бул биздин экинчи негизги нерсе.
Биринчи нерсе бул Куран болсо, экинчи нерсе бул сүннөт болуп эсептелет. Биз Курандан да жана сүннөттөн алабыз. Ю'аззимуха ва яхтаримунаха ва юваккирунаха фахия каламу набийюхум аллади ла янтиqu анил хава. Анткени дейт алар дейт. Эмне дейт? Бул нерсени улуулашат дейт сүннөттү. Жана ошондой эле аны урматташат дейт. Ага баш ийишет дейт сүннөткө. Ал анткени дейт алдай пайгамбарларынын сөзү дейт. Ал эми пайгамбар дейт, бул абадан алып сүйлөбөйт дейт. Ла янтиqu анил хава дейт Аллах Таала Куранда. Ал пайгамбар Мухаммад абадан алып сүйлөбөйт дейт. Бизден болгон гана вахийди сүйлөйт дейт. Валамма фи имтисалиха минал хайр вал барака вал бирр ли умма дейт. Ал эми дейт кимде ким пайгамбардын сүннөтүнө баш ийип, сүннөтү менен жашай турган болсо дейт, анын жашоосунда жакшылыктар болот дейт, жана берекелер болот дейт. Ва хадихи маканат сүннатун набий саллаллаху алейхи ва саллям фи кулубил муслимин ва ин тааххара заманухум ю'аззимунаха. Ал эми дейт, пайгамбарыбыздын сүннөтү дейт, мусулмандардын жүрөгүндө дейт, жада калса замандар өтүшү менен дейт, мурун болгон да, даже замандар өтүшү менен ю'аззимунаха ва яхтаримунаха ва ямтасилунаха кааннахум ясмауна расулу саллаллаху алейхи ва саллям ятакалламуна биха. Ал эми канчалык замандар узарбасын, замандар өтпөсүн дейт. Жанагы пайгамбардын сүннөтү менен жашагысы келгендер, жашаган инсандар дейт, адамдар, алар дейт бул сүннөттү улуулашат дейт, жана сүннөттү урматташат дейт, жана ошол сүннөт менен жашаганга умтулушат дейт. Жана ошондой эле алар дейт сүннөттү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисин укканда пайгамбардан уккандай кабыл кылышат дейт сүннөт менен, сүннөт ахли сунна адамдары. Жана ошондой эле хадистерди укканда ошол пайгамбар менен сүйлөшкөндөй кабылдашат дейт алар. Анткени алар эмне? Пайгамбардын сүннөтүн улуулап, аны урматташат дейт. Ли аннахум балагатхум мин вajhi sahih. Анткени дейт алар ошол инсандарга дейт пайгамбардын сүннөтү дейт бул туура жол менен жетти дейт, туура хадистер келди. Фала мажала ли ташакк фиха ау фи мадлулиха. Жана ошондой эле андай инсандар эч кандай бир шектенишпейт дейт бул пайгамбардын сүннөтү менен далил кылып, сүннөтү менен жашашка дейт. Вал муъмин ямтатину ва ютаббиqu ala nafsihi wa ala ghayrihi. Жана ошондой эле момун инсан дейт пайгамбарыбыздын сүннөтүнө баш ийип жашайт дейт, моюн сунуп жашайт дейт. Жана аны жашоосуна киргизет, ошол сүннөт менен жашайт дейт. Ва лихада якулу саллаллаху алейхи ва саллям, ушундай дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул айткан сөздөрүбүзгө далил. Наддараллаху имран сами'a минна хадисан. Аллах Таала дейт менден бир хадисти уккан инсанга дейт Аллах Таала бир сүйүнүчтүү кабар менен сүйүнчүлөсүн дейт. Хадисен фабаллагаху кама сами'a дейт. Менден кандай уккан болсо ошондой жеткирсин дейт. Эч нерсе кемитпей, эч нерсе кошпой дейт, жеткирген болсо. Фарубба мубаллига ау'a мин сами'ин дейт. Мүмкүн дейт жеткирүүчү адамга караганда дейт, уккан адам дейт бул нерсени жакшыраак түшүнөт дейт. Жеткирүүчүгө караганда уккан адам ошол жеткирген адамга караганда мүмкүн ошол хадисти жакшыраак түшүнөт дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сөзүндө. Фарагаба саллаллаху алейхи би таблиги суннатихи ила ман ба'даху мин уммати ила ан тaqumу саа. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аябай аракет кылган өзүнүн сүннөтүн сахабалары кийинки ошолдордо жашабай кийинки келген үммөттөрүнө да жада калса кыяматка чейин ошол нерсени жеткирүүлөрүнө баягы башкаларды дагы мындай үгүттөгөн дейт сүннөттү жеткирүүсүнө. Ва кала алейхи салату ва салам fi hajjatil wada' lamma khataba khutbatuhu al-azima fil Arafat. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн акыркы хажында, бир эле хаж кылган ошол акыркы хажы, ошол ажылыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Арафатта туруп хутба кылган. Ошол хутбада айткан: "Ла юбаллиги шахид минкум al-ghaib" дейт. Силерде ушул жерде тургандар дейт. Арафатта пайгамбар хутба кылып атат да, ушул менин хутбамды угуп тургандар. Силерди жеткиргиле дейт. Кимдерге? Бул жерге катышпай калгандарга, жокторго жеткиргиле дейт. Мен эмне деп айтсам, диндин бардыгын, ошол нерсенин баарын жеткиргиле дейт. Фарубба мубаллиг ау амин сами дейт. Мүмкүн дейт, жеткирүүчүгө караганда уккан адам, угуучу дейт, ошол нерсени балким жакшыраак түшүнөр дейт. Фа амара Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям аллади хадару ва шахиду ма'a Расулу саллаллаху алейхи ва саллям ан юбаллигул гаибина мин умматихи алейхи салату ва салам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буйрук берди дейт. Эмне деп? Ошол жерге катышкандарга, ошол жерде катышып пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хутбасын уккандарга пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ошол хутбасын жана эмелерин, буйруктарын, сүннөттөрүн ошол жерде катышпай калгандарга жеткирүүсүнө буйрук берди дейт. Ва лихада канат инаятул муслимин би суннати расулу саллаллаху алейхи ва саллям талаккиха ва хифзуха ва даптиха азиматун фaqat majhudul umam kulluha дейт. Ошондуктан дейт мусулмандардын дейт баягы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүн алууга, илим алууга, ошол сүннөттүн хадисин угууга, алууга, аны жаттоого, ал нерсенин жашоолоруна аралаштырып ошол сүннөт менен жашоого аябай баягы иная, баягы аябай аракет кылышкан. Чоң бир аракет кылышкан дейт.
Бул нерседе де чоң бир аракет бар дейт сахабалардын жана кийинки мусулмандардын. Фалайса фил умамил уммати ихтанат би атар расулихи набийиха мислу хадихил умматил мухаммадия. Бир дагы үммөттө дейт. Бир дагы үммөттө жок дейт. Алардын үммөттөрү ар бир пайгамбардын, ар бир элчинин бир дагы үммөтү дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үммөтүндөй мындай эме кылышкан эмес, ихтанат баягындай алардын сүннөтүн сактап калуудай болгон эмес дейт. Бир гана ушул Мухаммадия, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам үммөтүндө бар дейт. Ушул сүннөттү сактап, аларды жаттоо менен кийинки коомдорго жеткирген дейт. Факаны яхфадуна сунна фи судурихим хифдан ан захирил кабд дейт. Мурун дейт сахабалар дейт, мурунку сахабалар, имамдар дейт. Алар дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн дейт. Алар көкүрөгүндө жатташкан дейт. Жазган эмес дейт, көкүрөгүндө жатташкан дейт. Ошол нерселерди сүннөтүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерин жатка билишкен дейт. Ва юлаккинуха ва юбаллигунаха ли гайрихим. Жана алар ошол нерсени бири-бирине жеткирип кайда кийинкилерге да жеткиришкен дейт. Ошо жатка жеткиришкен дейт. Ва сабиqi юбаллиги лахqi би жилан ва ба'да жил. Жана бул нерсе дейт муунга өтүп келатат дейт ушул нерсе дейт. وكان إلى جانب حفظها وإتقانها يكتبون الأحاديث الكتابة. Кейбирөлөр дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин, сүннөтүн жаттап калуу, баягы сактап калуу үчүн дейт кейбирөлөр жатышкан дейт. Фаяхфазунаха фи судури ва фи судур. Жана ошондой эле кейбирөлөр баягы көкүрөгүндө жаттап калышкан дейт. Кейбирөлөр ошо жазып сактап калышкан дейт. Лакин бирок бул жерде бир маселе бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисти жазууга тыюу салган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ман катаба анни шей'ан фалямхуху" дейт. Кимде-ким менден бир нерсени жазган болсо, ал нерсени өчүрүп салсын деген. Мындайча айтканда хадисти. А бул жерде башка маселе. Вагарда мин залика анна ла яхталит ал хадис бил Кур'ан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жерде эмнеге мындай кылган? Анткени хадис менин сөзүм дейт. Аллахтын сөзү менен аралашып кетпеш үчүн дейт. Ошол доордо хадисти жаттагыла деген. Мындайча жазбагыла, жаттагыла деген. Ушундай тарбиялаган сахабаларды элестеткиле, жаттагыла. Менден уктуңарбы, ошол нерсени жаттагыла деген. Сумма иннаху адина ли бa'd al-ashkhas fi kitaba min as-sahaba ka Abdullah ibn Amr ibn As. Бирок дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээ бир сахабаларына уруксат берген дейт жазганга. Алардын бири бул Абдулла ибн Амр бин ал-Ас деген сахабага уруксат берген. Иза кана яктубу ма ясма'у мин an-nabi саллаллаху алейхи вассалам. Ал сахаба дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уккан нерселерин жазат эле дейт. Ва лихада кана Абдулла ибн Амр ибн ал-Ас min أكثر الصحابة رواية لأنه كان يكتب الأحاديث التي يسمعه. Бул сахаба дейт Амр ибн Ас бир сахабалардан дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн көп риваят кылган сахабалардан дейт. Анткени ал мурда жазат эле дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Лакин кана айнаятул муслим би хифзи ашад мин ал-китаба. Бирок дейт ошо сахабалардын орунда дейт сахабалар дейт жазганга караганда дейт жаттап калууга аябай аракеттенишет эле дейт. Ошол нерсеге аябай басым жасайт эле дейт жаттап калууга. Факану яхфадуна сунна ва ятахаммалунаха фи судурихим ва ятадарасунаха ва юбаллигунаха бал сафир ахадухум мин ал-Хиджаз ила al-Misr li talab al-hadith wahid wa balaghu 'inda ba'd as-sahaba. Жана ошондой эле дейт. Алар дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерин жаттайт эле дейт. Ва ошол нерсе менен жашайт эле, бири-бирине жеткиришет эле дейт. Ал ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн бири-бирине үйрөтүшөт эле. Мен деген мындай хадисти билем, тиге жеткирем. Ага тиге жеткирет эле дейт. Ушундай нерселери бар эле дейт алардын. Жада калса дейт, алар дейт бир хадис үчүн дейт Мединадан, Мединадан Мисирге, азыркы Египетке бир хадис үчүн ошол жака сапар кылышат эле дейт. Бир хадис үчүн. Азыр бизде деген илим алып кел, жөн эле сабак болот. Ошол жакта бир 10 хадис окулат, 10 аят окулат десе, бул шаардын буягына чейин, тияка чейин аябай алыс болуп атат, анан кийинче кетип атат, мынча кетип атат. Аларда дейт төө менен, эшек менен, ат менен Мединадан Мисирге чейин, Египетке чейин, Хижастан, Мекке менен бир хадис үчүн барышат эле. Андан кийин Умар ибн Абдул-Азиз радиаллаху анхунун доорунда бада ат-тасниф al-hadith bi kitab wa kitabatihi. Ушул хадисти мындай китеп кылып жазуу, мисалы сахих хадис, мисалы сахих al-Jami имам Бухариники, мисалы сахих хадистер, сахих китептер, жолбо масанид деп коет, жолбосо мажами' деп коет. Мисалы Муснад, имам Ахмадтын Муснады. Китептердин өздөрүнүн ар бирөөнүн мааниси бар. Эмнеге Муснад, эмнеге Жами', эмнеге Жамия Термизи, эмнеге ал Жирми, эмнеге имам Термизиники, эмнеге имам Бухариники Жами деп аталган. Ал өзүнчө сабак. Жана ошондой эле башкачалар да бар. Анан ушундай китептер Умар ибн Абдул-Азиз радиаллаху анхунун доорунда жазылып баштаган. Китеп болуп атайын. Ошол Умар ибн Абдул-Азиздин эмгеги зор. Анткени ушул нерсеге буйрук берген. Ушул нерсеге буйрук берген, көптөгөн сахабалар өлүп, хадистер унутулуп баратканда анан буйрук берген жазганга. Жана башка да себептери бар. Ва сумма tawarradat ba'da zalika kitabat al-hadith wa allafat as-sihah wal masanid жаңылык нерсе. Wa takawwanat dawanin as-sunna al-mawjuda al-an walhamdulillah bi aydi al-muslimin al-yawm. Ошол доордогу жазылган сүннөт китептер
азыркыга чейин сакталып калган дейт. Ошол жордо кандай жазылса хадистер, азыркыга чейин ошол нерсе жазылып сакталып келет дейт. Бири-бирине уланып дейт. Ва хадал мавжудул азим аллази majhudul azim, бул нерсе аябай баягы жухуд, баягы адамдардын ошол дордо адамдардын аракети, аябай чоң аракети дейт. Ва qama bihi huffadul umma wa hafizallahu ta'ala bihi min hadhihi sunnatun nabawiyya min az-ziyada wan nuqsan وحرسوها من الوضاعين والكذابين. Ошондой эле Аллах Таала ошол адамдарды себеп кылып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн сактап койгон. Кимдерден? Минал ваддаин вал кадзабин. Жалганчы, жанагы калпычылардан, жана ошондой эле ойлорунан токуп бир хадис ойлоп тапкандардан, жана көптөгөн хадистер бар. Туура хадистерге сөздөрдү кошуп, элдерге жайылтып жүргөн хадистер бар. Ошондой нерселерден Аллах Таала жанагы инсандарды себеп кылып сүннөттү сактап койгон, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сүннөтүн. Эгерде ушул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сүннөтүн жанагы иснаттарды, же болбосо ошол риваяттарды, анан кийин илмүр rijal деп коет хадис илиминдечи, жанагы хадисти риваят кылган инсандардын өмүр баяндарын окусаңарчы, ошол жерде аябай мындай диккаттык бар да. Бүт нерсе, ди хадисти кантип риваят кылган, кимден риваят кылган, канти эмне болуп риваят кылып калган, бүт жазылуу. Жана ошондой эле ошол инсандар баардык ошол койгон, жана айтпадыкпы, ойлоп табылган хадистер, же болбосо туура хадистерге сөздөрдү кошуп үйү, ошонун баардыгын суруп чыгышкан мухаддистер. Баардыгын суруп чыгып, мол туура эмес, бул деген мындай киши кошкон. Ошол каздап жанагы эмелерди жалганчылардын аттарынан бери жазып чыгышкан. Мондай инсан болгон, ал мондай болгон, акыйдасы мындай болгон, жана ал жалганчы болгон. Жана ошондой эле матуркин, ошондой эле риваят кылгандарда жанагы кээ бир риваятчыларды бар, ал ташталган деп айтылат. Жол ташталган деп айтылат бир риваятчынычы. Эмнеге десе, кээ бирде уну унутуп кала берчү дейт, эмне деп айтып атканын. Кээ бирде дейт, кээ бир сөздөрдү кошуп кое берчү дейт. Ахлы сунна эле кээ бирде унутуп калып, башка сөздү кошуп кое берчү дейт. Ошолорду да таштап койушкан. Ушундай эмгек кылышкан сүннөттүн сакталышына. Анткени эмнеге? Аллах Таала өзү убада кылган. Аллах Таала Куранда айтат: "Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун" дейт. Чындыгында дейт, биз бул Куранды биз сактайбыз. Инна нахну наззална зикра, бул Куранды биз түшүргөнбүз, ва инна лаху лахафизун, жана ал нерсени биз өзүбүз сактайбыз дейт. Аллах Таала ошондой эле Куранга убада бергендей, сүннөткө да убада берген. Анткени сүннөт дагы бул Аллахтан болгон бир вахий, экинчи вахий. Жана ошондой эле дейт, шейх айтат: "Ва яджибул хадр мин ат-таифати минал мудаллилин алладина захара амрухум ва шаррухум фи хада заман". Ушул заманда да жанагындай кээ бир адашууга чакырган, туура эмес хадистерди айткан, же болбосо ойлоп табып алып бир хадистерди айткан инсандардан ошол нерселерден кайтаруу, алардын китептеринен, алардын жазган эмгектеринен кайтаруу, бул нерсе дейт мусулман ахли сунна алымдарына, же болбосо студенттерге бул нерсе милдет болот дейт. Ошол нерселерди элдерге баяндап берүүсү дейт. Ва юшаккикуна фи суннату расулу саллаллаху алейхи ва саллам. Алар дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнө бир шектерди жаратышат дейт. Yaquluna innal Qur'ana yakfina wa la hujjata ila sunnah. Жана кейбирөөлөр бар дейт. Алар айтышат дейт, бизге Куран эле жетиштүү дейт. Пайгамбардын сүннөтү кереги жок деп айтышат дейт. Wa yahtajuna bi qawlillahi ta'ala. Мындай инсандар Курандан далил алып келишет. Бизге Куран эле жетиштүү дегенге Курандан аяттарды алып келишет. Аны сурайт да бирөөчү, эмнеге мынтип айтып атасың десе, алар Курандан далил алып келишет. Не дейт? Ан'ам сүрөсүнүн 37 аятында. Ма фарратна фил китаби мин шей дейт. Аллах Таала Куранда айтат, ушул сүрөдө. Биз Куранда эч нерсени калтырып койгон эмеспиз дейт. Бардык нерсени Куранда баяндап бергенбиз дейт. Ушул нерсени далил кылышат. Мына бизге Куран эле жетиштүү дейт. Дагы бир аятта айтат: "Тибяна ликулли шей". Аллах Таала Нахл сүрөсүнүн 79 аятында "Тибяна ликулли шей". Бул Куран дейт, бардык нерсени баяндап берүүчү дейт. Ушул эки аятты далил кылышат дагы, болду, бизге Куран жетиштүү дейт. Лианна суна би замихи лайсат мутаватира иннама руwiyat мин тариqil ahad. Алардын оюнда дейт, алардын оюнда бул нерсени сүннөт бул мутаватира, мындайча айтканда көп жол менен келген эмес. Бир эле кишиден келген. Мүмкүн бир кишиден келсе, мүмкүн бир нерселер кошулуп калышы мүмкүн да деп мусулмандарга не дейт, шубхаларды салышат. Сүннөттөн шектендиришет, наоборот. Ва хакада якулуна куббахумуллах. Аллах Таала аларды жазалаган болсун, жана Аллах Таала алардын каталарын элдерге ачып берген болсун. Хаулай фил вaqi yuriduna li-ibtali шариа. Алар дейт, сүннөттү жок кылуусу келген жок, шариатты толук жок кылгысы келип атат. Бул нерселер менен. Лакинна битарикли хабиса макира. Бул өтө жаман жол менен, хабиса өтө жаман жол менен. Алар дейт, мындай эле айткысы келет негизичи. Утурку шариа, утурку ислам деп эле айткысы келет. Эгерде мынтип айта турган болсо,
Эмнеге де таң калат да кишилерчи. Эмнеге исламды таштайбыз, эмнеге шариатты таштайбыз дейт да. Жок, алар мындай жол менен келет, жаңы эле аяттарды айтып туруп, мына бизге Куран эле жетиштүү. Ушул Куранды эле карманып жашап, сүннөттү таштап кой деп айтышат дейт. Ушундай жолдор менен келишет дейт. Эгерде сүннөттү таштаса инсан, анда Куранды таштайт. Анткени Аллах Таала айтып атпайбы Куранда: "Ва ма атакум расулу фахудуху". Силерге элчи эмне берген болсо, ошону алгыла дейт. А элчи эмнени берип атат? Куранды жана сүннөттү берип атат. "Ва ма нахам анху фантаху" дейт. Аллах ошондой элчи силерди эмнеден тыйган болсо, ошол нерседен тыйылгыла деп атат. Көрдүңөрбү? Алар Куранга да ыйман келтиришпейт. Көрдүңөрбү? Жөн эле адамдарды туура жолдон адаштыргылары келет дагы, анан мындай жол менен келишет. Мындай насиха, осуят бир нерселер менен келишет. Эгерде макул сүннөттү таштап коелу дейли, сүннөттү таштап кое турган болсок, анда биз кантип намаз окуйбуз? Көчөкү эле Умар ибн Абдул-Азиздин айткан болгон хавариштер менен болгон окуясы. Анда биз кантип окуйбуз намазды? Анда биз орозону кантип кармайбыз? Орозону эмнелер бузулат экенин каяктан билебиз анда? Анда зекетти кантип беребиз? Зекеттин өлчөмүн кантип беребиз эгерде сүннөткө амал кылбай, сүннөттү таштап кое турган болсок? Анда хачты кантип кылабыз? Анда ибадаттын баардыгы өчөт. Көрдүңөрбү? Булардын максаты сүннөттү эле таштатып коюу эмес. Булардын максаты балким ошол исламдан толук таштатуу. Исламды толук таштатуу. Инсандарды, элдерди динден чыгаруу. Жада калса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям булар тууралуу дагы өзү белгилеп, ачыктап айтып кеткен мындай инсандар болот экени. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бул хадис Бухари Муслимде келген, Абу Давудта келген бул хадис: "Юшикур раджул шаб'ана муттакин ала арикатихи" дейт. "Яблугу ал-хадис анни фаякулу байнана ва байнакум китабуллах" дейт. Ушундай инсан болот дейт. Ал инсан ушундай муттакин ала арикатихи дейт. Ал тоюп алгандан дейт, мынтип отура албай дейт. Монтип отурган кишилер болот дейт. Ушун жөлөнүп отурган кишилер болот дейт. Пайгамбарыбыз айтып атат. Менин хадисим жетсе дейт, алар эмне деп айтат? Фаякул дейт. Алар эмне деп айтат дейт? Байнана ва байнакум китабуллах. Биз менен силердин ортобузда Аллахтын эле китеби бар дейт. То есть Куран эле жетиштүү дейт. Куран эле жетиштүү дейт. Ма ахаллаллаху ахаллалнаху ва ма харрамнаху харрамнаху дейт. Ушул китепте эмне харам деп келген болсо, ошону харамдайбыз дейт. Эмне адал деп келген болсо, ошону адал кылабыз дейт. Ва кала алейхи салату вассалам, андан кийин ушул хадисти айтып, улап пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ала ва ин утитул китаба мислаху ва ма'аху". Жана башында айтпадыкпы өткөнкү сабактачы? "Ала ва ин утитул Кур'ана мислаху ва ма'аху". Мага дейт, Куран дагы берилген дейт, жана ошого окшош дагы бир вахий берилген дейт. Ал вахий эмне деди элек? Ал вахий пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтү. Көрүңөрбү, ушундай адамдар болот дейт. Өздөрү ушундай тоюп алган дейт. Баягы казылары, курсактары чоң. Ушун тоюп алат дагы, ушун отуруп алып, анан бизне силер менен ортобузда только Куран эле дейт. Бизге Куран эле жетиштүү дешет дейт. "Ва хадал хадис фихи муъжиза азима мин муъжизати расул саллаллаху алейхи ва саллям фақад вақа ма ахбара бихи саллаллаху алейхи ва саллям". Бул хадис дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын бир эмелеринен, мужизаларынан. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай эле бул нерселер болуп жатат дейт. Азыр бар мындай нерселер. "Фа набий саллаллаху алейхи ва саллям хаддарана мин хаулай ва байяна лана аннаху алейхи салату ва саллям а'та al-Qur'an ва а'та as-sunnah килахума мин индиллахи азза ва жал кама кала Аллаху жалла ва ала". Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай инсандардан кайтарып бизге баяндап кеткен дейт. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Куранды дагы берген дейт. Куран менен кошо сүннөттү да таштап кеткен дейт. Куранды да таштап кеткен, жана сүннөттү да таштап кеткен. Жана ошол Куран дагы, жана сүннөт дагы бул Аллахтан болгон вахий. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва ма янтиqu анил хава". Ал дейт, ким? Пайгамбарыбыз тууралуу айтат. Ал пайгамбар дейт, абадан алып эле, оюнан алып эле сүйлөй бербейт дейт. "Ин хува илля вахин юха" дейт. Ал дейт, бизден болгон вахийди гана сүйлөйт дейт. Мынакей. Сүннөт эмне экен? Бул вахий. Бизде эки вахий бар. Куран жана сүннөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтү. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын сүннөтү бул кээ бир адашкан адамдар айткан сыяктуу бул бир адабият китеби эмес. Же бул бир адашкан адамдардын бир жомок кыссастары, окуялары эмес. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын сүннөтү. Бул Аллахтан болгон вахий. Жана ошондой эле ушундай адамдар болгон, жана айтып өткөндөй эле ал нерсени сактап, жаттап, кийинки муундарга өткөрүшкөн. Аллах Таала бул сүннөттү, Куранды кандай сактаган болсо, кыяматка чейин ошондой сактайт. Аллах Таала баарыбызды сүннөткө бекем кылсын, жана ошондой эле сүннөткө амал кылуучулардан кылсын, жана сүннөттү башкаларга жеткирүүчүлөрдөн кылсын. Алхамдулиллахи вассалату вассаламу аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.